Адатта жаңы төрөлгөн ымыркайдын ата-энелери дароо жарандык каттоо бөлүмүнө көөлүк алуу үчүн кайрылышат. Бирок бардык эле ата-энелер бөөктүн ысымы түшүрүлгөн документти оңойчулук менен ала калышпайт. Сүйүнчү пул сыяктуу чыгымдарын төлөгөндө гана баласынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүккө ээ болушат. Июнь айында төлөгөн балдарга до сих пор метрге бере элекпиз. Анан ошолорду бүгүн чыккан балдарга метрге берип, анан алар келгенде эртеге күбөлүк түгөнүп калса, эмнеге кече кошунам алды, а мен алган жокмун деген тополоң болуп атат да. Силер, значит, сатып атат экенсиңер, бекитип атасыңар дейт. А фактически андай жок да. Август айында Базар Коргон районунда бир айда 470 бала төрөлгөн, анын 200 гана туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алышкан. Калган ымыркай азырга чейин тактамасы жок, жөн гана тизмекте турушат. Кадрлар көбөйүп, иштесе жакшы болот эле, очередь көп. Күтүп калабыз, бир күн келебиз, бүтпөй калат, эртеси дагы келебиз, ушинтип көптөп бүтөт. Мисалы үчүн метр калганы өткөндө очередьте туруп зорго кирдик. Жалгаттын өзүндө делечи. Бир эле адам метрге жазат экен, жетишпейт. Баягта адамдар күтүп турат. Больницадан чыгарып койгон. Алып келип тезирээк метрканы алып кеткиле деп. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн нускалары чет өлкөдөн басылып келгендиктен, ал бардык ымыркайларга жетпейт. Статистика боюнча өлкөдө 10 миңдей балага күбөлүк бериле элек. Мындан улам ата-энелер ортосунда наразычылыктар күч алып жатат. Бул көрүнүш бир эле Базар Коргон районунда эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында кезигет. Алыш кыйын да, учурт мен турамын, аллейим, 3 айлык аллейим бар, 4 айлык. Ташап келдим, өзү калды. Акчасы барларга болот да. Акчасы жоктор күтөт, илажы жок. Таныш булыштар өзү сразу алып кетет. Эртең 8-де келсең, кечке малкы 3-4-дө зорго очут дейт да. Адис көбөйүп, канча кабинет болсо ошону көбөйтсө ан сайын жакшы болот го элге. Азыр только күтөсүн да, кечке күтөсүн. 3-4 эле адамды күзөтөт, калганы тааныш билиш болуп кирип кетет, аны эч ким билбейсиз. Базар Коргон районунда июнь айынан берки жаңы төрөлгөн 4 миңдей ымыркай күбөлүк алуу үчүн кезекте турушат. Эгерде күбөлүктү өз убагында ала албаса, сүйүнчү пулдан да кур калышат. Ошондуктан ата-энелер арасында мындай көрүнүшкө наразычылыктар көбөйгөн. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.